Саламатсыңарбы балдар? Дүйшөмбү күнкү сабактарыбызды баштайбыз. Баарыңарга кутмандуу күн. Анда эмесем адабий окуу сабагы. Эрежелерди эскеребиз, тазалыкты сактайбыз, ата энебизге жардам беребиз, убакытты туура пайдаланабыз. Бардыгыбыз маанайларды жогорку даражада көтөрөбүз дагы сабагыбызга көңүл бурабыз. Бардыгыбыз адабий окуу китептерибизди эң жакын дос катары көрөлү балдар. Анда эмесем сабак менен таанышабыз. Темасы нан сапары. Максаты текст менен таанышып аласыңар, мазмунун түшүнүп, суроолорго так, туура жооп бересиңер. Нандын улук экенин билип, аны ысырап кылбоого, мeenеткеч, ак көңүл болууну үйрөнөсүңөр. Анда эмесем угабыз. Бардык эле тамак аш жашоо булагы. Бирок анын ичинен нан өзгөчө орунду ээлейт. Нандын бир күн жок болушун көз алдыга элестетип көргүлөчү. Ошондуктан эл нан баарынан улук деп бекеринен айткан эмес. Нан дасторкондон орун алганга чейин кыйла жолду басып өтөт. Эчен түйшүктүү эмгекти талап кылат. Ак нан да, кара нан да буудайдын унунан жасалат. Алар өзүнчө өсө бербейт. Аларды адам ак эмгеги менен, маңдай тери менен өстүрөт. Адамдар а дегенде трактор менен жерди айдашып, үрөн себишет, мал алышат. Жердин нымынан, суунун күчүнөн улам үрөн көйкөлүп өсүп чыгат. Жашыл сабактар бара-бара бой керип баш алат. Буудайдан мол түшүм алуу үчүн дыйкандар убагында жер семирткичтер менен азыктандырып, сугарып турушат. Андан соң бышып жетилет. Көз жуусун алып ыргалган буудайларды комбайндар күнү-түнү чаап, уруп жыйнайт. Буудай сапары дагы уланат. Тегирменге түшүп, ун тартылат. Ундан жыты буркураган ар кандай нандар жасалып, калкыбыздын дасторконуна коюлат. Ошентип нан дасторконго келип жеткиче адамдын бир топ эмгегинен улам кыйла жолду басып өтөт. Ошондуктан адамдын күчү эмгегинен, маңдай теринен жаралган асыл нанды урматтоо, ыгы жок ысырап кылбоо, сарамжалдуу пайдалануу ар бир адамдын ыйык парзы. Анткени нан баарынан улук. Ансыз жашоо жок. Манакей балдар, биз текст менен таанышып чыктык. Силерге жактыбы? Азаматтар, эң жакшы. Анда эмесем тапшырма алалы. Нан баарынан улук дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Нан дасторконго келип жеткиче канчалык эмгекти талап кылат экен? Силер нанды кандай баалайсыңар? Макалдарды маанисин чечмелегиле. Жана ошондой эле 15-беттеги жалбырак деген ырды жаттап мага айтып бересиңер балдар. Анда эмесем баарыңарга ийгилик.